Мына туғандар кечеген жаңқы 504-604 деп ызы чыгылып аткан байкелер. Бактынар иштей турган тракторлар мынакей. Кытайда жок эмес бар бул тракторлар. Просто болгону экинчи кол. Ар бир трактордун абалы ар кандай. Мен чыгаргым жок эмес. Бар бирок трактордун абалы мындай болгондон кийин эч кимге чыгарган эмесмин. Чын айтсам бул кичик тракторлар канча жүрдү, кандай булар такыр азыр жаңыланып кеткен, силер алабыз деген профи аппараттар ар түрдүүсү бар. Жыл эски болгочко мен эски трактор чыгарбайм көп алда. Кичине мындай сознаниясы жакшыраак, жакшы иштеп бере турган трактор чыгарам. Силер отуруп алып кечке кыйкырынып эле 504-604 дей берсеңер амал жок. Мындай иштеп бергенде дейин чыгарыш керек силерге. Саттым деп эле курак темир сата бербейбиз. Жок десеңер мына ушул турат. Алсаңар ушул жерден аласыңар. Ушу турушпай ушул жерден карап туруп. $1000 баштап $3000-$4000 чакын тандап алсаңар болот. Бирок мен качествого гарант бербейм мындай тракторларга. Арзан товар менен кымбат товардын разницасы болот. Эгерде кичине мындайраак болсо 604. Абал жакшыда мына бул. Аумендики. Садин компания. Аумен. 2020-жылкы экен Садин компаниясынын азыр Бишкекте ушуну сарлар сатылып атат Садиндин. Ушундай түрлөрү. Мына 2020-жылдагы түрү. Карасаңыздар, чоң трактор аткарганын баарын аткарат. Цилиндр бар, соко, сүрөт, мынагысы бар. Фриза баарын аткарат. Ушундайлар бар да. Кичине мындай жыл жаңыраак 2020-дан өдө болсо, бул сатканга жарайт. Балким ушу канча дешиңер мүмкүн, азыр качайын жок экен, бул сурап коюш керек бираз туруп. Туугандар, андан кийин 554 кабиналыктары бар дегендер мынакей. Бул Yotонун 554. Бул трактор аппарат просто аппарат экен. Мотор коробкалары ушул эле. Азыраак майсыркыйт экен, балким тура берген ушундай кышта туруп попултур бар трактор болуш керек де. Тура берип, тоңуп кайра жибегенде майлары сыкта эрип аткан болсо керек, Иштерим ушул эле карасаңар. Мына. Жерде манипуляторлары бар. Ушундай. Жылдары 2015-жылы экен. Мындай трактор. Арты баспайт. Бунун баса турганы тек гана мунун ичинде болот бунуку. Бом бар. Фреза чатыганга болот. Бирок соко чатып алмаштырган нерсеси жок, скоростьке. Булар эски моделдер ушундай чыккан. Анан кийин бунун турбинасын мынандай мындай күчтөндүргөн да, немекчи болгонум жаңкыл билесиңер, чет элде машиналарга мынандай турбинаны көп коюп туруп күчтөндүрөт го. Мен өзү азыр 50 ваттын күч болгонбуз, оттан чыккан азыр турбинаны күчөткөн, мына артын бул жагын карасаңыздар, мынаны кошкон. Мына улунсуң, мынаны айландырып күчөткөндөн кийин турбина күчөгөндөн кийин мурдакы 55 аттын күчү азыр көбөйүп, турбина чоң да модели. 24 42. Ошондон кезинде примерно 80 аттын күчү болуп калар экен. Болгон 70 аттын күчү. Ошо турбинасы мананыкын өзүнүн оригинал турбина эмес, кийин артынан койгон, өзгөртүлгөн жогору ат күчүндөгү жогору турбинадан экен туугандар. Күчтөндүрүлгөн нускасы. Просто бунун баасы примерно бир ушул жакта турушу $3-4 миң болуп калса керек. Анан кимге керек болсо байланыштасыңар, дөңгөлөктөрүн, грузик таштарын, адени трактордун турушу ушул темир баасында турушу эле ошол 3-4 миң. Аз болгондо. Оба, жо сежада. Не бузун идеси ба? Мына ушундай. Андан кийин мына 5 кабина 94-104 дегендер, мына 5 кабиналары. Чоңдуктары, бийиктиктери окшош, просто кабинасы эле жок. Бактардын арасына кирсеңер болот. Жумуш кылганга. Бул жылы 2000 канчаны болуп кетти. 2020-жыл. 2020-жыл 8-айда экен. Мына. Заводтан чыккан жыл 2028-ай, сатылган вакыты 2021-жылы мамлекеттик нопуска отургузган, жаңы учетко отургузулган жылы.
2029 мынакей 94-тікі. Şundalar da var. Ha, bu жақта da біреусі var. Çıkmaz. Elektron aparat. 2021 жылдың модели. Арты болса тұрған түрі бом, скорость, мынау фриз ачатығандағы, соққа жатағандағы антыра тұрған. Пресс подборщик жатағандағы қалғандары барлығы толық. Бұның айырмасы қайсы десеңер, мына мост жоғын шығады мына жер. Мост жоғын шыққан. Маны қарсыңар мұндан ішкерек тұрава. Маны ұзын ішке шыққан. Мына анықы жоғын шыққан чарықтың төні шекінде. Мына айырмашылығы шол жақта. Ассаламу алейкум, урматтуу жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар 2023 жылдын Lowell 904 агатка карточка агатына түшөбү деген досторго мына түшө турганы карасаңыздар. Трактор жаңы эмес, кичине колдонулган, азыраак. Бирок көп иштеген эмес. Аз жүрген трактор. Болгон аппараты электронный аппарат достор. Моз бардыгы таза, состояниясы. Трактордун артын көрбөсөк, арты басаба дегенде кош цилиндр бар мынакей. Мына жерде бирөө, мына жакта бирөө. Пресеп чаткан, алдыда тиги бом, фриз чаткан. Скортер бардыгы бар, толугу менен арты айнек ачыла турган түрү. Анан кийин кабина, евро кабина достор. Мына карасаңыздар, кабинасы евро кабинасы ташыла турган. Кондиционер пешке ачыраак, манипулятор бардыгы функциясы толук, эң жогору функцияда ичиндеги 450 760 мына ал Кыргызстанча эмне дейсиңер, боsun айланыш дейсиңер ошонусу. Анан бул жагын карасаңыздар, мына бардык функциялар толук, көрүп Анан кийин төк бар экен тракторда. Нормальный иштеген сааты 739 саат иштептир. Бардыгы нормальный. Ана рулде мына жерден астыгы көтөргөлү болот. Алдаркы айдаганда мына мажыр менен алдыга артка түртүп койсоң болот, электронный. Бардыгы жакшы. Ушул трактор кимге керек болсо байланысыңар болот. Кыргызстанга жетиши $15,500 менен Ош Бишкек границасы жок жеткизип беребиз. $15,500 трактор ал эти состояниясы жакшы. Көргөнүңүздөрдөй таза жүргөн трактор. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көрүп атканыңыздар Yotонун 2015 жылдын простой аппарат 904 трактору. Трактордун абалы ушул элетинде эч кандай краска берилип эмне болгон абал жок. Ушул заводдон чыккан бойдон ушул элетте турат. Иштетилип эмне кылган, иштетилип атканда нормаль иштеп аткан трактор. Башка тракторларда мындай жылтыратып эмне кылган абалда эмес тургандар. Кандай болсо ошондой мына иштерин карасаңар болот. Краска болбогон, ремонтталбаган, мотор коробка ачылбаган трактор десеңер, ушундай алсаңар болот. Трактордун артын көрүп өтөлү. Мына артында карасаңар, бом цилиндр чаткан, сокко чаткандар бар. Скорость, мажел айландыра турган артындагы цилиндри, мына бардыгы бар. Кабина, жөнөкөй просто кабина достор. Андан соң, не халага. Көрсөңүздөрдөй, кимге керек болсо байлансаңыздар болот. Кыргызстанга жетиши $11,500, 5 сумашка. Ассаламу алейкум, урматтуу жактырыңыздар. Кечеги группага жазып, простой аппарат 500 трактор таппайсыңар дегендер мына 554 простой аппарат. Көрсөңүздөр, заводдон чыккан жылы 2014 3 айдыкка. Мына көрсөңөр, скорость бардыктары бар. Бардыгы толук. Артындагы сокко фреза чаткандары бардыгы бар. Мына жерде эки жаңкы подпорщик менен соккочо айландырганда кирскөр бар, иштейт нормальный. Көрсөңөр болот. Бом бардыгы бар. Дөңгөлөктөрдө жаңы Armor компаниясынын кең широки дөңгөлөк алмаштырып беребиз. Бардыгы абал жакшы.
трактордун негизинен мотор ачылган аркы болгон абалдар жок. Карашыңыз. Mana şu balada qarasаңар болот. Motor aldı. Şunday. Дөңгөлөгүн жаңы алмаштырып берген. Кимге керек болсо байланысыңар болот. Кыргызстанга $76.800. 5 4.